Мектептерди курууда иштин сапаттуу аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алуу керек. Бул тууралуу Кубатбек Боронов Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Чаткал районундагы Канышкый айылындагы Кайың суу орто мектебинин курулушу менен таанышкан учурда билдирди. Чаткал районунун акими Жуманаалы Накетаевдин маалыматы боюнча билим берүү мекемеси 1988-жылы 30-40 окуучу үчүн ашар жолу менен курулган. 1992-жылы экинчи корпусдагы ушул эле ыкмада салынып, толук эмес орто мектеп болуп ишке берилген. 2017-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги биринчи корпусун пайдаланууга жараксыз деп таянак чыгарган. Учурда Канышкый айылынын окуучулары мектептин авариялык абалдагы экинчи имаратында окуп жатат. Премьер-министр мектепти салып жаткан подрядчыларга кайрылып, курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Курулуп жаткан билим берүү объектисинин сапаты боюнча катуу талап коем, ошондой эле айтылган мөөнөтүндө бүткөрүү керек. Ал андашуу мезгили билим берүү тутумуна өзгөчө мамилени талап кылат. Ошондуктан курулуп жаткан мектеп заманбап стандарттарга жооп бериши керек. COVID-19 пандемиясы жашообузга, анын ичинде агартуу тармагына өзгөртүүлөрдү киргизди. Буга байланыштуу жалпы билим берүү мекемелеринин санариптештирүүгө өзгөчө көңүл буруу керек. Тагыраак айтканда, курулуп жаткан мектепти интернетке туташтыруу, компьютер менен камсыз кылуу боюнча иштерди азыртадан жүргүзүү шарт. Ал эми балдардын онлайн режиминде билим алуусуна тийиштүү шарттарды түзүү боюнча иштерди күчөтүңүздөр, деди Кубатбек Боронов. Мектептин курулушу 2020-жылдын июнь айында башталган. Учурда билим берүү объектисинин пайдубалы түптөлүп жатат. Жаңы окуу имараты 2 кабаттуу, 150 орунга ылайыкташтырылууда. Долбоорго ылайык спорт зал, чоң зал, китепкана жана информатика классы болот. Кубатбек Боронов Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Чаткал районунун Канышкый айылындагы ички жолдорду реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы район борборлорундагы ички жолдорду оңдоо, аймактарды өнүктүрүү саясатынын алкагында жүзөгө ашырылып жатканын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президентинин аймактарды өнүктүрүү боюнча демилгесине ылайык райондордун борборлорунда жылына 3 чакырымдан аз эмес ички жолдор республикалык бюджеттин эсебинен оңдолууда. Бул багыттагы иштерде олуттуу жылыштар бар. Заманбап жол, транспорттук инфратүзүмсүз экономиканын керектүү темпин өстүрүү мүмкүн эмес мезгил көрсөтүүдө. Ички жолдорду сапаттуу жана өз учурунда бүткөрүү өлкө аймактарынын экономикалык жигердүүлүгүн жандандырууга шарт түзөт, деди өкмөт башчы. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматы боюнча Чаткал районундагы Канышкый айылында 5 көчөнүн жолу реконструкцияланды. Натыйжада каттамдар кеңейтилип, кум шагыл төшөлүп, асфальтталды. Учурда белгилерди орнотуу жана жол чиймесин чийүү иштери жүрүп жатат. Район борборундагы жолдор 1980-1985 жылдары курулган. Андан бери капиталдуу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Белгилей кетсек, аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында район борборлорунда жылына 3 чакырымдан кем эмес ички жолдор республикалык бюджеттин каражатынан реконструкцияланууда. Жалпы Жалал Абад облусу боюнча быйыл 34 чакырым ички каттам оңдолду. Кыргыз жарандары автоунаа каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу цифралардын жана тамкалардын өзгөчө айкалыштагы номердик белгилерин сатып ала алышат. Тийиштүү чечимге Кубатбек Боронов кол койду. Аталган чечим мамлекеттик каттоочу цифралардын жана тамкалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилерине карата сатуу ыкмаларын оптималдаштыруу максатында кабыл алынган. Онлайн аукционго катышуу аркылуу цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгини сатып алууну каалаган жаран ага кошумча катары тамкалардын өзгөчө айкалышын көрсөтүп, ыйгарым укуктуу орган эсептелген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын сайтында тиешелүү электрондук арызын бере алат. Ыйгарым укуктуу органдын сайтында онлайн аукциондун өткөрүлүшүнө чейин 10 календардык күндөн кем эмес учурда аны өткөрүү жана онлайн аукционго катталуу тартиби тууралуу маалымат жайгаштырылат. Документке ылайык онлайн аукционсуз номердик белгини же ассоциациялык номердик белгини сатып алууну каалаган жаран ага кошумча катары тамкалардын өзгөчө айкалышын көрсөтүүгө укуктуу. Бирдей айкалыштагы тамкалардын наркы 30 000 сомду түзөт. Ал эми ар түрдүү айкалыштагы тамкалардын наркы 12 000 сомду түзөт. Автоунаа каражаттары үчүн цифралардын жана тамкалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилеринин наркын аныктоо үчүн талдоо жүргүзүлүп, анын негизи катары онлайн аукциондо сатылган цифралардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилери алынган. Жарандар цифралардын жана тамкалардын өзгөчө айкалышын камтыган номердик белги алууда төмөндөгүлөргө: мамлекеттик органдардын же мамлекеттер аралык бирикмелердин аббревиатураларынын тамга айкалыштарын көрсөтүүгө, адепсиз, уят же эки мааниге ээ болгон тамга айкалыштарын көрсөтүүгө, интеллектуалдык менчик объектиси болуп саналган товардык белгилердин жана фирмалык аталыштардын аббревиатураларынын тамга айкалыштарын көрсөтүүгө жол берилбейт.